İslam dininde айтылат. Егер эркек кишинин алган жары чыгыштык кылып жүрсө, же бир башка бирөө менен никесиз байланышта болсо, анда ал адам эч качан байыбайт экен да. Эч качан байыбайт экен. Себеби деген Аллах субхана таала ушундай кылып коюптур да. Бул зинаны Аллах субхана таала карыз кылып коет экен да. Негизи зина кылган адам карыз болуп калат экен да. Ошондуктан зина деген чоң күнөө экен да. Ошондуктан кимде ким эркектер мындай зина кылып башка бирөөгө никесиз байланышта болсо, анда алардын жолу болбойт, ырыскысы болбойт. Башка бир терс энергиялар, илешкектер, жаманчылыктар жабышып турат. Ошондуктан эркектер, урматтуу эркектер, никелүү байланышта болгула, аял алгыла. Кимде ким аял алса, ал байыйт. Себеби деген аял деген бул үй бүлөнүн куту да. Аял деген үй бүлөнүн жайгарат, балдарды багат, ырыскысын, эркектин ырыскысын кайтарып турат, эркектин ырыскысын көбөйүшүнө өбөлгө болот, эркекти поддержкалайт. Бул нике деген калканыч экен да. Нике деген эркекти да калкалап турат экен, аялды да калкалап турат экен да. Себеби деген ак никеден бул терс энергия, шайтан ланаттарды качат экен да. Ак никеден качып турат экен. Ак нике сактайт экен да. Ушундай да. Аллах субхана таала бекеринен нике кыйдырбайт экен да. Ошондой да. Ошондуктан никелүү балдарда, нике менен төрөлгөн балдарда бактылуу болот. Ак нике негизи жакшы болот да ар дайым. Ассаламу алейкум.